Assalamu alaikum şeyh dedi. Ustaz, Amerika'ya Kırgızistan'dan kelip men öz mekenimde korduk gördüm. Zulüm çektim dep jalgan aytıp Kırgızistan'da jamandap dokumenti algan jarandarga ökümü kanday bolot dedi. Emi kızıl kekirtek kıyla jerge sekirtet degendey ошол Kırgızistan'dagı жашоого же болбосо Россиядагы же болбосо ушу өзүбүздүн жерибизде туруп акча тапканга алымсынбай кебекилер ошо Америкага, Европага кеткендер бар. Америкага, Европага кеткен адамдар мындай ачка калып, кыйналып кеткендер эмес. Ал бул жактагы жашоого көбүнчөсү мындай алымсынбастан аяктан жакшыраак иштейин деп кеткендер. Бул шариятыбызда мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ар бир адам өзү жер кезип, өзүнүн илим алып, дүйнө тапканга шарият уруксат берет. Анда эч кандай проблема жок. Америкага барабы, башка жакка барабы? Бизде мисалы шарият китептеринде айтат да, Дарул Харп дейт жана, Дарул Куфр, капыр мамлекеттерине, капыр согуш болуп аткан мамлекеттерге деле кирип, кадимгидей соода сатык кылган. Ошого илгертеден сөз бар да, соодагер менен элчиге өлүм жок деген. Анан акынгарга деп биздин кыргыз казактагы айтылат. Алымдарга деп айтып жүрөбүз. Себеби алымдар дайыма акыйкатты айтканга бир эшик да. Мына ошосуңарда ушул нерселерге өлүм жок дейт. Демек, ошол соода сатык менен кайсыл мамлекеттерге барса дагы дурус. Бирок кирип атканда ошол жактын жарандыгын алуу максатында же ошол жерге иштөө үчүн жалган айтуу дурус эмес. Дурус эмес. Эми көпчүлүк адамдар Америкага кирип атканда ушундай болот экен. Мен мындай өтө ойлондурган маселе да. Болбойт дейин десең, Мексика менен башка жак менен ошол жерге барып алган. Ошону айтпаса кире албайт. Болот дейин десең, шариятка каршы келет, арам, жалган сүйлөбөш керек. Мындай адамдар ошону кылардан мурда ойлонуш керек да. Качан гана шымын булгап алып эми кандай кылам дегенде кыйын болот да. Ошону мурдарак ойлонуш керек да. Ошол жака барсам, мен жалган айтамбы, айтпаймынбы? Менин жүйөлүү себебим барбы, жокпу деген маселени карашы керек. Эми ошондой болуп кала турган болсо, ал жакта 3 принцип менен суралынат экен. Мен адашпасам, биринчиси бул саясий жак менен суралынат экен. Сен ошол эмне себептен качып келдиң дегенде, мени ушул саясатта куугунтук кылып атат деп бир өзүнчө бир далил алып келиш керек экен. Мени мамлекет кысып атат, же болбосо мен диниме байланыштуу мамлекет кысып атат, саясий жактан, же болбосо мен саясатчымын, же болбосо бир партиянын эмеси. Аны биздин адамдар көбү кыла албайт экен. Себеби азыр интернет, соцсеттер бүт жаңылыктар бар. Ошол жактан караса эле, анын атын жазса эле чыгабы, чыкпайбы. Ошол нерсени карап туруп, анан кийин ага мүмкүн кирүүгө уруксат берилбейт экен. Экинчи жагынан диний жактан зомбулук көрдүм. Мен ушундай бир башка шиямын, же болбосо ахмадиймин, же болбосо салафиймин, же башкамын деп барып ошондо киргендер болот экен. Ал жерде да ошо динине өзү жооп бериши керек. Жалган айткан болсо, Кудайдын астында жооп берет. Үчүнчүсү бул жанагы же эркек же аял эмес экендигин тастыктаган адам катары өзүн сыпаттоо. Мен ушундаймын дейт экен. Анан бизде мусулмандар эмне кылат экен? Көбүнчөсү ошол ортоңкуну карайт экен, же биринчини карайт экен. Жана геймин, же болбосо лесбиянкамын, же болбосо трансгендермин деп айтууга уялышат экен дагы, анан экөө бирөөнүн айтып, анан ошо менен киришет экен. Мен айтат элем, ушул нерседен сактаныш керек. Ишиңди баштап атканда жакшы нерсе менен башташ керек. Эми ошондой жерге барып калганда эми мүмкүн эми зарылчылык үчүн эптеп кирүү үчүн жалган айтса дагы тооба кылышы керек болот. Мен эми жалган айткыла деп айтпайм, бирок эми ушундай чечим келгенде адам өзү чечим чыгарышы керек.